Анткенен жаңы daaratkanabыз куттуу болсун. Саламатсыздарбы? Ошентип ажайып кооз жерибизге чет өлкөлүк туристтерди көбүрөөк тартууга чоң кадам жасалды. Эми алардын мурдагыдай коктуголот, ой чуңкур издебей, муктаждыктарын чечип алууга эң сонун мүмкүнчүлүктөрү бар. Анткени Бишкек, Ысык көл багытындагы жолдо 4 тарабы төп жай курулуп, көңүлүбүз жайдары. Жада калса, ага жетин албай дээрлик бардык жалпыга маалымдоо каражаттары жар салышып, ойду омкоруп, тоону томкоргондой болдук. Мындан жакшыраагы курулуп калса, сүйүнүчтөн улам жүрөк жарылып кеткенден сактасын. Анткенен тутумуна ушул daarаткана кирген комплексте коноктор үчүн башкадагы заманбап ыңгайлыкта каралгандыгын баса белгилеп койбосок, калыстыктан тайган болобуз. Бул жери баягы биздин daarатканабыз. Баары бүгүнкү күнү заманбап инсталляциялар менен жабдыкталган. Мужской, женский туалет. Ошондо. Эки жакта. Эки жакта тең атайын. Ошондой. Туризм демекчи, аны өнүктүрүүдө жана анын аркасы менен миңдеген ички, сырткы саякатчыларды тартууда табияты татына, жаратылышы ажайып кооз Теңиртоо жергесинде ташы өйдө кулай турган шарттары бар. Бирок облустук, райондук, шаардык деңгээлдеги жетекчилер алигиче ооздору менен орогошуп, иш жүзүндө мактанарлык эч нерселери жок. Башкасын айтпаганда да Бишкек Нарын Торгарт жолунун боюнан жогорудагы daarаткана көздөн учуп, кур дегенде далдоо жерди таппай, ичиңдин толгонгонун кантесиң да, табарсыңдын толгондугун кантесиң. Албетте, астындагы атын темип чу дегенде эле ушундай кордукка кабылган турист Нарындан бир өтүлөт түңүлүп, артка кайткыча шашар. Анысыго ал. Ушул кезге дейре эң бир сонун мүмкүнчүлүк пайдаланбай, кайдан көрдүм карашек, сайдан көрдүм сарышек маанайы күч. Асман тиреген тоолор менен зоолордун кучагындагы өрөөнүбүздө эмне деген гана тарыхый баалуулуктар, мурастар жок. Байыркы Кочкор башы, Ташрабат, Кошой коргон, Куртка чеби, Сырдакбектин коргону жана башка ушул сыяктуу карт тарыхый окуяларга бай жайлар толтура. Тилекке каршы бүтүндөй дүйнөнүн жаралышында жана өнүгүшүндө олуттуу жагдайларга бай ушул маданий объекттерибиз таптакыр кароосуз калгандыктары аз келгенсип, жер менен бирдей тегизделүүдө. Казналары эче какшыган жергиликтүү бийлик ээлери каражат жок дешип, бечара кейпиң ийишкенинде жанында туруп көздөн жаш мөлтөтөт. Бүгүнкү күндө ошол Кочкор районундагы жана Кочкор башы деп, Кочкордун башы деп ошол жерде бир тарыхый шаарча табылды эле. Бул боюнча да иштер жүргүзүлүп, бирок пандемия учурунда токтоп калды. Ал жерде эми план боюнча ошол раскопка казуу иштери жүргөндөн кийин ал жерде мындай ачык асман алдындагы шаарча пайда болуп калды. Эми ал жерде азыркы учурда баары бир келип эле акча тыйын каражаттарына токтолуп атат. Ошондуктан ал жер азыр консервацияланып токтоп туруп атат. Бул боюнча эми аракеттерди көрүп атабыз, бирок ошол жерде казуу иштерине жүргүзгөнгө баягы көп суммада акча керек болгонуна байланыштуу биз баягы эл аралык уюмдар менен ошолор менен мындай алакалар жүргүзүп атабыз, бирок учурда азырынча мындай колдоого алган жок. Руссо туристо, облика морали, Ферштейн, все быстренько. Чет өлкөлөргө турист катары же чындап эле иш менен бит чыккандарында карайлап акча издеп калышабы? Кыскасы жогорку кеңештин депутаттарынын маяналары 100 000 сомго чейин көбөйтүлүптүр деген кабар желдей турады. Буга ич тартык деле жок деңизчи. Тек гана шайлоолор алдында бизге көктөгү айды да алып бергенден кайра тартышпаган талапкерлер керекпешилер үчүн жан курман, бекер эле иштеп беребиз дешип касам ичкендери али эсте. Жада калса аларга жан дилинен ишенген журт башчысы эл өкүлдөрүнүн ошондой асман чапчыган эмгек акыларын азайтуу туурасындагы тескемесине кол койгон. Сыягы биздеги кымбатчылык парламент мүчөлөрүндө жон терлерин жукарткан окшобойбу? Тек гана эселеп көтөрүлүп жаткан маяналарды ансыз да жука бюджетибиз көтөрө алар бекен деген сана саргартууда. Ал ортодо келерки аптанын дүйшөмүсүнө тарта пайдаланылган 1 киловатт-саат электр кубаттуулугу үчүн мурунку 77 тыйындын ордуна 1 сомдон төлөй баштайбыз. Анткенен мында климаттык шарттык кыйлагатал бийик тоолуу өрөөндөрдү мекендешкендерге аздыр көптүр жеңилдиктер бар. Урматтуу эл журтум, 1 майдан баштап
электр энергиянын баасы 700 киловаттка чейин 1 сом болот. Дагы бир жолу кайталайын, 700 киловаттка чейин 1 сом болот. 700 киловаттан ашкандан кийин мурда 2 сом 16 тыйын болчу, ошол эле баа кала берди. Болду. А биздин жанагы мындайча айтканда тоолуу районунда жашап аткандарга мындайча айтканда чектөө жок болчу, ал кала берди. Ошол 1 сомдон эле төлөй берет. Чектөө жок. Биздин жана 50 тыйындык эмеле үй-бүлөгө көмөк деген программанын алкагында ал ошо ойдон калды. Ал ошо ойдон калды. Ошол кандай төлөп атса, ошол 50 тыйынды ошо ойдон эле төлөйт. Коммерциялык объекттердики коммерциялык объектилерге 35 тыйын кошулду. Ошондо болгону 23 тыйын мындай бытовой абоненттерге кошулду, коммерциялык абоненттерге 35 тыйын кошулду. Болгону. Андан башка тариф 13,9%ке ошол жанагы биздин мечиттер бар, суу чарбасы бар, насостор ошолорго кошулду. Аяка 9 тыйындан бир 13 тыйынга чейин эле кошулду. Жергиликтүү автоинспекторлор ишеништен кеткенби же тааныш билиштин тамырын кыркуу аракетиби айтор ушул да республикалык башкармасындагылар келишип, жол эрежелерин чымын чаккынчалык көрүшпөгөн айдоочуларга торлорун жайышты. Аларга 4 сааттын ичинде эле 102 шумахер илинип, ар кандай жазаларга кириптер болушту. Арасында 4 чиновниктин жинди суудан сеп эткендери аныкталды. Бирок негедир алардын аты жөндөрү аталбай, мамлекеттик сырсымал жашыруу бойдон кала берди. Мунусуна караганда жети баштуу ажыдарды элестеткен коррупция түбөлүктүү көрүнбөйбү? Анткени менен аман бололу, саламатта калыңыздар.